Ошында өткөн 2021-жылы 293 бала сексуалдык зомбулукка кабылган. Мындай статистика жыл сайын кайталанып төмөндөбөй келет. Зомбулукка кабылган балдардын көпчүлүгү ички жана сырткы миграцияда жүргөн жарандардын балдары экени айтылып келет. Мындай учурда балдардын укуктук жоопкерчилиги кайдыгер мамилеге тушугууда. 21-жылы биздин борборго сексуалдык зордук зомбулукка кабылган 7 өспүрүм кичинекей кыздар кайрылса, ошо 7 жаштан 14-15 жашка чейинкилер. Мына ушул январь айында эле биздин борборго ошо 3 кыз кайрылды. Бул кыздар 14-15 жаштагы кыздар болуп атат да. Дүйнөлүк практикада сексуалдык зордук зомбулукка 85% ошол адамды, ошол үй бүлөнү тааныган адамдар барат экен да. Ошол кошуналары, жакындары, туугандары, бир туугандары, алыс туугандары, ошондо 85. Бул дүйнөлүк практика. Быйыл жыл башынан бери Ош шаарынын мэриясы алдындагы көп тармактуу үй бүлөгө жана балдарга жардам берүү борборуна сексуалдык ыдык көрсөтүү боюнча 3 факты катталыптыр. Учурда бул иштер боюнча тиешелүү аракеттер көрүлүүдө. Ал эми мындай зомбулук көргөн балдар келечекте оор турмушту баштан өткөрүүсү мүмкүн. Алар менен психологдор канчалык иштешкени менен балдардын ой чабытынан арылтуу кыйын экени белгиленет. Эгерде ошол убактысында психологдор кайрылса, биз психологдор жардам бергенге аракет кылабыз. Бирок ошондой болгон күндө дагы ошол жаракат могу психиканын түпкүрүндө жатат да, алып калат. Анан кандайдыр бир ошол мисалы үчүн зордуктаган адамга окшош адамдарды кийсе, көрсө, же болбосо ошонун кийимдери окшош болсо, көчөдөн кетип баратса, бою окшош болсо, өң түсү окшош болсо, уже баягы баш мээ организмге сигнал, колокольчик менен сигнал бере баштайт да. Уже кайрадан кыз баягы стрессти башынан өткөрүп, кайрадан ошол эле нерсеге кайрадан түшө баштайт. Ал эми сексуалдык зордук көргөн 3 жашар наристе боюнча да кайрылуу 2 мартта түшкөнүн калктын аярылуу катмарын коргоо борборунун жетекчиси билдирип жатат. Айтымында Ош облусунун Араван районунун тургуну күйөөсү 3 жашар кызын зордуктап, жубайын үйүнөн кубалап жиберген. Аталган иш боюнча тергөө амалдары жүргүзүлүп, медициналык жактан фактылар аныкталган. Бирок сот учурунда наристе окуяны айта албагандыгы үчүн толук кандуу далил жок деген жүйө менен сот ишти жаап койгон. Сот тарабынан мындай аракеттен туура болбой калгандыгы адистер тарабынан белгиленүүдө. Сот дагы карап аткан учурда эме фактылар жетишсиз деген мааниде отказ кылып койгон да. Бирок ал баланын энеси негизинен аябай эме стресс ситуациясында бизге кайрылды. Биз анан ушул укук жагынан түздөн түз адвокатирование жасаган адвокаттык кызматы бекер уюмдарга кайрылдык. Алар ушурда генералдык прокуратурага үй бүлөнүн арызын бердирди. Ошондой эле азыр дагы бир экспертизалар жана психологдун жардамы керек болуп атат. Сексуалдык зомбулукка кабылган балдардын саны жыл санап өсүүсүнө бир гана ата-энелердин эмес, мыйзамдардын толук иштебей жаткандыгы дешет адистер. Анткени балдар кодексиндеги мыйзамдар көпчүлүк учурда иш жүзүнө ашпай келет. Мындан тышкары ал мыйзамдарга толуктоолорду киргизүү абзел дешет адистер. Положениялар чыгарып туруп, же эмесе мына өзүмүз мына мыйзамдарга өзгөртүү киргизип, ошо ата-энени эгер кете турган болсо, балдар кимин коргоонда калат, ким ошону полностью өзүнө жүктөлөт немеси ответственности деп ошондой бир мыйзамдар киргизиш керек да. Кыргыз Республикасында ушундай чараларды күчтөндүрө турган, эме өз калыбына келтире турган мыйзам деңгээли жогору болуш керек. Ал үчүн биз азыр ушул Кыргыз Республикасында каралып жаткан балдар кодекси биздин президентибиз тарабынан кол коюлуш керек. Ошол жерде ата-энелерге карата административдик чаралардын күчтөндүргөн формасы каралган. Бул учурдун талабы деп ойлоймун. Ички иштер министрлигинин маалыматына ылайык 2021-жылы балдардын зомбулугу боюнча 3034 иштер келип, анын 534-ü сотко өткөрүлгөн. 1854 иш кыскартылган. Милициянын маалыматында өткөн жылы 293 бала сексуалдык зомбулукка кабылган. Нурзада Сыдыкова, Адилет Нышанбаев, Нур Ньюс, Ош шаары.